Assalamu alaikum urmatlı sosturmaktағы dostlar. Biz bugün Kırgızkıştaq айылындабыз. Keçе ошол жерде концерт берип, бүгүн эртемелен Кыргызкыштак айыл өкмөтү башчысы өзү тосуп алып, азыр жанында чогуу жүрүп атабыз. Бир нерселерди көрүп, ушунчалык баа бердим. Кыргызкыштак айыл өкмөтү Кадамжай районунда бюджет жергиликтүү бюджет тарабынан эң слабый айыл өкмөт экен. Ошонсо дагы жоктон бар кылып, клубтарын оңдоп, мүнөтүп, суу бөлүштүрүүчү жайларды жасап аткан киши ушул киши экен. Сизге рахмат аке. Мына кылса болот экен карасам. Канча кетти дедиңиз бул жерге? Азыр бул жерде 3 кооператив түзүлгөн. Бул 2017 жылы бул жерге суу келиши кыйын болгон. Болгондон кийин бир жылына 200 сом дыйкандарчы. Анан кооперативдер түзүп туруп, сууду жеткизгенден кийин азыр жылына гектарына 3000 төлөйт. Бул минимальный ставка кылып койдук. Азыр ушул жерден да 300 000 туризм акча түшөт ушул жерден. 3 кооперативдер мына бактарды тиккен кишилер азыр уже быйыл өрүктү шүгүрүп кетти, пайда көрбөй калды. Бирок шаптоолдарды алдыны 70 сомдон 60 сомдон сатты. Кечеги нарк шаптоолдар 40 сомдон сатылды. Шаптоолдун маркалары Красный Восток, Красный Москва деген шаптоолдар пишти. Шаптоолдагы өздөрүнүн аттары бар. Суроо менен пышатылган. Азыр учурда бул жерде Красный Восток. Анан суу жакшы болуп, жамгыр жакшы болуп, бедени жылы болуп. Гектарына 100 пресс алган болсо, былтыр бир оргадына. Быйыл болбогондо 200-250 пресс алды. Бул ошондо бюджет несенен эмес, өзүңүз башка жактан каржы таап келип жасаттыңыз. Бул каналды биз бул 20 жылдан бери чечилбеген маселе болчу. Бұл дүниелік көп жерлерге кайрылганбыз. Айыл чарба министрлигине, анан өзүбүздүн облустук башкармалыгына, анан дүниелик банкка алып келип мониторинг жүргүзгөндө ушул айыл сууга суу менен өтө татаал кыйындыгын билип, бизди кандашып алып, биз долбоорго кошулуп, 2020 жылы иш башталды. Мына июнь айында акимдин Кутбулдин Абдрахмановичтин катышуусу менен ачылышы болду аз эми. Азыр бул каналдын 2 этап менен бүттү. Бир этабы 3 км 750 метр, экинчи этабы 400 метр, жалпысы 8 км. Бир азыр 3 куб суу Бүргөндүдөн алып келебиз. Бүргөндү магистраль каналдан суу жоготусуз, орусчасыга без потеря. Биз 3 куб сууду мына каналга салабыз да, Кыргызстак айылы сугасыз менен кыйналбай камсыздалат. Азыркы бүгүнкү күнү ишемби базар күнү биз Умайны айылына беребиз, эртеге дүйшөмбүдөн Кыргызстак айылына сууду алабыз. Бөлүп беребиз. Мындай кылбасак, мындай жагында графигибиз бар. Дагы бир нерсе айтып кетейин туугандар, Кыргызкыштак айылынын ички жолдору оңдолуптур, анан жарыктандыруу болуптур. Сонун кирсең, мындай түндө бассаң дагы унаанын жарыктандыруу фараларын күйгүзбөстөн жүрсөң да болот экен. Жапжарык экен. Сизге рахмат, түшүнтүп. Элестетиңиздер, бир райондо 13-орунда турат экен. Бул дегени эң акыркы бюджет тарабынан эң акыркы айыл өкмөттөрдүн бири экен. Бирок ошонсо дагы сырттан каржы алып келип жасап аткан ушул кишиге рахмат. Аке, сизге ийгилик. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Мына канал бул 40 км. Азыр битта сууду айдаса, вроде канал күчүнө